Саламатсыздарбы? Менин атым Нуржамал. Биз сиздер менен орус тил сабагын баштайбыз. Биринчи сабагыбыз фонетикага арналат. Себеби тил үйрөнүүдө тамгалардын айтылышын, жазылышын үйрөнүп алыш эң маанилүү. Биринчи сабагыбыз алфавит, буквы и звуки деген темада болот. Бул орус тилинин, башкача айтканда, биз орус тилинин тамгаларын жана алардын айтылыштары менен таанышабыз. Анда тамгалар А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, твердый знак, ажыратуу белгиси, И, мягкий знак, ичкертүү белгиси, Ю, Я. Бардыгы орус тилинде 33 тамга. Тамгалардын айтылышы тыбыш деп аталат. Башкача орусча айтканда звуки, тыбыш. Тамгалар, тыбыштар үндүү жана үнсүз болуп бөлүнүшөт. Үндүү тамгалар орус тилинде 10. Гласных букв в русском языке 10. Алар А, И, О, Е, Ё, Ю, Я. Гласных звуков в русском языке 6. Үндүү тамгалар, үндүү тыбыштар орус тилинде 6. Алар А, И, О, Ы, Э. Эмне үчүн тамгалар көп? 10, ал эми тыбыштар 6 экен. 6. Себеби бул тамгалар тыбыштар аркылуу жазалат экен. Ал жөнүндө төмөнүрөөк кененирээк токтолобуз. Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают 2 звука. Е, Ё, Ю, Я тамгалары 2ден тыбыш берет экен. Кайсыл учурларда? Бул в начале слова, сөздүн башталышында. Мисалы, яма, ясли, ель, ёлка, юла, юра. Если, есть, Европа, юмор, яхта, ягода, яркий. Сөздүн башында 2 тыбыштан берет экен бул. Ошондой эле после гласных. Сөздүн ортосунда үндүү тамгадан келгенден кийин. Мисалы, июнь, баян, знает, приезд, диета, дают, уютный, стоянка, идея, фамилия. Бул тамгаларды биз 2 тыбыш аркылуу бердик. Июнь, баян, знает деп. Эми 3-чү. Ушул тамгалар ажыратуу белгиси жана ичкертүү белгисинен кийин 2 тыбыш берет экен. После твердого и мягкого знаков дают 2 звука. Мисалы, ночью, подъезд, медалью, объезд, льется. Так, льется. Калган бардык учурларда
е, йо, ю, я тамгалары бирден тыгыш берет экен. Во всех остальных случаях буквы е, ю, я обозначают один звук. Е, тыгышын берет экен. Мисалы, мел. Йо, о тыгышын берет экен. День. Мед. Жесткий. Береза. Ю тамгасы у тыгышын берет экен. Мисалы, нюх, люк. Я тамгасы а тыгышын берет экен. Мисалы, 5, ряб, пляж. Эми бул тыгыштардын айтылышын иштеп чыгыш үчүн төмөнкүдө көнүгүүлөрдү аткарабыз. Задание. Читайте, обратите внимание к слову «красивый» в разных предложениях. Тапшырмаларды окуп чыгып, сүйлөмдөрдү окуп чыгып, «красивый» деген сөздүн маанисине көңүл бөлгүлө. Это наш дом. Перед домом растут елки. Они очень красивые. Вот первый подъезд. В этом подъезде живет самая красивая девушка нашего дома. Какое у нее красивое платье. Какое у нее красивое платье. Эми бул сөйлөмдөрдүн маанисин түшүнүп алалык. Которуп алалык. Это наш дом. Бул биздин үй. Перед домом растут елки. Перед домом растут елки. Үйдүн алдында балатылар өсөт. Они очень красивые. Алар абдан коз. Экинчи сүйлөмдө. Вот первый подъезд. Мына биринчи подъезд. В этом подъезде живет самая красивая девушка нашего дома. Бул подъезде биздин үйдүн эң сулуу кызы жашайт. Какое у нее красивое платье. Какое у нее красивое платье. Анын көйнөгү кандай жакшынакай. Эми ар бир сүйлөмдө красивый деген сөзгө көңүл бөлөлү. Биринчи сүйлөмдө коз. Алар абдан коз деп которулду. Ал эми экинчи сүйлөмдө ошол эле сөз красивый, сулуу деп которулду. Үчүнчү сүйлөмдө болсо красивый, жакшынакай деген маанини берди. Демек, сөздөр сүйлөмдүн ичинде ар кандай маанини бериши мүмкүн экен.